2013-2017 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясында негизинен биринчи болуп туруп эле билим берүү, ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо көрсөтүлдү эле да. Алгач билим берүүнү реформалоо, ага канча каражат керектелет, кандай баскычка келип калды, кепти ушундан баштасак. Эми билим берүү тармагында бардык жагында эле реформаны жүргүзүш керек. Бул мынакей мектепке чейинки билим берүүдө мынакей жакшы бир проекттер башталды, иштеп атат. Айтсак, мынакей 240 саат ар бир бала бүгүнкү күнү жана 5,5 жаштан 7 жашка чейин ошондой бир окуу сааттарын өтүп атат да. Мектепке чейинки. Мектепке чейинки. Анткени мектепке чейинки канчалык даярдоо күчтүү болсо, жакшы болсо, кийин ошо бала жакшы окуп кеткенине, керек болсо кийин жакшы адис болгонуна чейин мындай таасир берет экен деген бир ошондой эмелер бар да, маалыматтар. Ошон үчүн мынакей мындан ары азыр 240, мындан кийин 480 саатка өтөбүз. Ошол эле убакта мынакей бала бакча маселеси дагы билесиңер өтө курч турат. Бала бакчаларды бүгүн ошо саясий эрк менен ошо бана бирөөлөрдүн колуна өтүп кеткен, жеке менчикке өтүп кеткен бала бакчаларды кайра алып атабыз. Азыркы күнү 94 бала бакча кайра алынды. Анын ичинен 68 уже өзүнүн профиль менен иштеп атат. Анан кийин мына жогорку окуу жай боюнча дагы ал жерде да чоң бир өзгөрүүлөрдү жасаш керек, реформа жасаш керек десек болот. Анткени бүгүн бизде абдан көп ошо сандуу окуу жайлары бар да. Бирок анын ичинен мындайча айтканда сапаттуу берилип атабы же жокпу, же кандай аерден адистер чыгып атат деген бул чоң суроону жаратып атат. Ошонун негизинде мына азыр өкмөт ошореки сандан сапатка өтөбүз, мына ошого багыт алдык буйруса. Ал кандай болот? Мен ойлойм, ошо аккредитациядан өтөт бардык окуу жайлар. Аккредитация деген бул ошо бардык жагдайын карайт да, ошо окуу жайдын. Бул мындай айтып өтсөк, базасы кандай, мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөнбү, шарты түзүлгөнбү, ошол жерден жанареки сабак берген ага эжелердин деңгээли деген ошондой бир өзүнчө бир стандарттар бар. Ошореки стандарттарга эгерде туура келсе, ал окуу жай мындан ары иштейт. Эгерде туура келбей турган болсо, анда эмесе ал окуу жайлардын баары жабылыш керек. Мен ойлойм, эгерде баягы көп эле мына ачылып аткан окуу жайлар азыркы күнү ошо өзүнүн биринчи учурда өзүнүн пайдасын мындайча айтканда пайдасына иштеп атышат да. Булар эптеп эле ачып алып эле ошол жерден жанареки мындайча айтканда диплом берүү максатында. Эми диплом биз билесиңер, биздин өлкөбүздө элибиздин менталитети мындай: ата энеси тамак ичпесе да, кийим кийбесе дагы ошо акчасын жыйнап, акыркы уюн сатып, ошо баласын окутат. Анткени ошо билим бизде акыркы ошо эң алдыңкы орунда турат да, билимдүү болуш керек деген бир ушундай көз караш. Ошон үчүн бирок ошо ата энени, ошол баланы биздин жанареки кээ бир окуу жайлар алдап атпайбы? Алар ошо акчасын алат дагы, бирок ошого туура келген сапаттуу билим бербейт. Ошон үчүн, бирок ошол эле учурда алар мамлекеттик образецтеги дипломдорду берип атат. Значит, мен ойлойм, мамлекет бул өзүнө жоопкерчиликти алып атат да, раз ошондой диплом берип, баягы мамлекеттик образецте болуп аткандан кийин. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекет өзүнө азыркы күнү бардык ошо жоопкерчиликти дагы алгандан кийин ошореки жанагы мындайча айтканда шарттарды, жанагы ошо мүмкүнчүлүктөрүн текшерүүнү дагы мен ойлойм бир жакшы жөнгө салыш керек да. Анан кийин жана сапатын билим берүү жагында карашыбыз керек. Андан кийин ал жерден чыккан сапаттуу жана адистерди даярдаган бир окуу жайларын Кудай буйруса болот. Ал жерден андан экинчи очередте сапатын каратыштык. Кандай сапаттуу мынакей окуучулар аерден бүтүп чыгып атат депчи. Ошолор каяка кетип атат? Иштеген, ошо өзүнүн профили менен иштеп атышабы?
же жөн эле баягы мамлекеттин акчасын коротуп, билесиңер да, бизде госзаказ деген бар. Жана бюджеттин негизинде окуп аткан студенттер бар. Алар мамлекеттин көптөгөн акчасын коротуп туруп, кийин ошо иштеп атабы мамлекетке кайра? Же болбосо жөн эле башка жака кетип калдыбы? Же болбосо иштебей отурабы деген максатта да иштейбиз. Бул деңгээлде мынакей өкмөттүн токтому бар, мыйзамдар бар. Мына ошонун негизинде бюджеттен окуп бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн баары сөзсүз түрдө мындайча айтканда мамлекет жиберген жака, ошо баягы муктаж болгон, адистерге муктаж болгон региондорго барып, сөзсүз түрдө 2 жыл отработка жасашат. Иштеп келиш керек. Обязательно. Дамир Айымыз, түз байланышта телегөрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Бизде толгон институттар ачылды, бирок бүткөндөрдүн сапаты жок. Илгери биз окуп жүргөндө 5 эле окуу жай бар эле. Ошонун дипломунун баары азыр Израилде иштеп атат еврейлер. Россияда врачтар мединститут бүткөндө спрос чоң. Сразу гражданство берип атат, квартира берип атат. Сиз ошо деңгээлге окуу жайын алып чыксаңыз. Көптүн кереги жок, ошо сандан Кудай буйруса сапатына өтөбүз да. Ушул эле маселени буга чейин президентибиз Алмазбек Атамбаев деле көтөрбөдү беле. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү сапатсыз бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп жатат, аларга суроо талап жок депчи, ошолордун санын кыскартуу маселесинде. Ушул эле багытта менин билишимче монополияга каршы күрөшүү агенттиги дагы иш жүргүзүп атканда кайсыл окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик кызматтарда же башка кызматтарда суроо талап көч жакшы депчи. Ошондон улам Кудай буйруса жакын күндөрү ушул кайсы билим берүү тармагы жакшы иштеп жатат деген маселе коомчулукка чыгып калса керек. Бул дагы ушул Кыргызстандагы туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын ишке ашып жаткандыгынан кабар берсе керек. Ушул эле стратегиянын экинчи бир баскычында медицина тармагын реформа кылыш керек деп жазылат да. Чындыгында медицина тармагы реформага муктаж. Аны сиз деле айтып жүрөсүз, коомчулук деле жакшы билет. Медицина тармагы менен медиктер менен элдин арасында дагы кандайдыр бир түшүнбөстүктөр учур болот. Ушул тармакта коррупция көп катталат деп элдер айтып жүрөт. Бул багытта кандай реформа жүрөт? Эми медицина тармагында чынында айтканда көп нааразычылыктар бар элибизден. Ошон үчүн медицина тармагы көбүрөөк мындайча көбүрөөк да анан кийин мындайча тезирээк дагы бир ошондой бир натыйжа бере турган реформага муктаж болуп атат. Азыркы күнү ден соолук программасы иштеп атат. Бирок ага карабастан жанагы каражаттын жетишсиздигинен албетте биз бир моментте баарын жакшырта албай атабыз да. Ошон үчүн азыркы эң чоң көйгөй медицина тармагында дагы, билим берүү тармагында да бул кадрдын жетишсиздиги. Кадрдын жетишсиздигин жанагындай мен айткан принцип менен азыр жанагы бюджетте окуган жанагы бүтүрүүчүлөрдүн баарын сөзсүз түрдө распределение менен жиберебиз. Бул мен ойлойм калкты ошондой кадр менен значит камтысак болот. Экинчиси бул алдын алуу маселесине абдан мындан ары биздин мамлекетибиз көп көңүл бурабыз. Биз ден соолук 20-жылга чейин ден соолук деген ушул бир стратегияны мына бүгүн кабыл алдык. Бүткүл дүйнөлүк жанагы саламат сактоо организациясында келип катышышты. Алар даже айтышты, ошо биздин Кыргызстандын моделин ошо Орто Азиялык эле деңгээлде эмес, то есть Борбордук Азиянын эле өлкөлөрүнө эмес, а именно жанагы Европа өлкөлөрүнө дагы алып чыксак боло тургандай экен деген мени абдан кубандырды. Анткени биз чынын айтканда ошо алдын алуу, ошо кантип биз ооруларды алдын алабыз деген максатка биз ошо 1-2 жылдан бери келатканбыз, дайындалып. Мына ошо программабыз, ошо иш чараларыбыз абдан жакты. Бул эмнени белгилейт? Бул биз ошо эке ооруп калгандан кийин адамга абдан көп акча сарпталат. Анан кийин ал адамдын ден соолугу кайра мындайча айтканда каксыз айыкпай да калышы мүмкүн болот, туурабы? Ошонун негизинде абдан чоң көйгөйлөр болуп атат. Мына ошого жеткирбей
биз алдын алышыбыз керек. Мына ошонун негизинде ошо саламат сактоо тармагы эле эмес. Бул жерде бардык тармактар ошол эле учурда жергиликтүү бийлик болуп бир мындайча айтканда системада иштей турганга бүгүнкү күнү багыт алдык да. Бул ошо алдын алуу айтып өтсөк. Анан үчүнчү багыт болсо, эң чоң багыт бул жана сиз айткандай элдин нааразычылыгын жоготуу үчүн, сапаттуу медициналык жардам берүү үчүн дагы бир багыт алдык. Бул жанагы формалдык эмес төлөмдөрдү азайтуу, жанагы чөнтөккө берген жана башка деген. Мунун негизинде мындай болот. Ар бир жанагы биргеликтүү жана единый плательщик деген бар, ОМС ФОМС. Мына ошондо мындай болот атпайбы? Ар бир иштеген адамдын айлыгынан ошо жерге процент кетип атат. Өтө аз, бирок кетип атат. Мына ошо жерден акча ар бир пациентке каралган. Анан ар бир пациент эгерде ошо жана ооруканага барып жатып кала турган болсо, ошо ОМСтен биринчиси булак, каржы булагы, экинчиси бюджеттен бөлүнөт. Республикалык бюджеттен. Үчүнчүсүн өзү төлөйт да. Бул соплата деп коебуз. Мына ушул ар бир жаран больницага жатканда билиш керек да. Ал жаткан биринчи диагнозун жаткандан кийин, анын ошол эки оору менен ооруган оорусу айыктырыш үчүн канча акча керек деген бул уже разработанный методика болот. Дамир айым, ушул медицина тармагына да токтолобуз азыр. Түз байланышта телегөрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Медицина тармагы көп суроолор туудурат. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Мен Кадамжай районунан Абдыкадыр деген багеңиздер болом. Мен премьер-министрге бир-эки суроо бергим келет. Биздин Кадамжай районунда көп жылдардан бери больница курулат деп ишке түшпөй, бир-эки жылдан бери башталган менен бүтпөй жатат. Кадамжай районунун центрдеги больницаны көрсөңүздөр да керек. Жетиштирүүдөн көп жерлери жараксыз болуп калган. Ошого кичине караштырып, жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Анан биздин сырт айылында да Союз маалында мектеп башталган. 10 жылдык жаңы мектеп. Ошол мектеп башталышы менен дагы кайра ташталып, bir 12-13 жылдан кийин дагы кайра элдин арыз муңу менен башталып, мына быйыл бүтүш керек эле, бүтпөй токтоп турат. Ошого да Замира Ниязалиевден сураныч, кичине караштырып жардам кылып койсоңуздар деп суранабыз. Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болду. Мен биринчи жооп берердин алдында жанагы аягына чыгарып койсом, айтып аткан сөзүмдү. Ошентип жанагы оорулуу ооруканага түшкөндөн кийин ал билет канча турат анын оорусу айыктырууга. Значит, билет ошол эле убакта бюджеттен канча акча, ОМСтен канча акча берилди деп. Калганы бар да, ошонун разницасын өзү төлөйт да. Бирок бул жерден бардык подпадать этпейт бул категорияга. Албетте жанагы муктаж болгон адамдар бар да, колунда жок, такыр, көгөрү багары жоктор, жанагы мүмкүнчүлүк чектелген адамдар дейли. Мына булар бул кирбейт. Ага мурункудай эле баягы акысыз боло берет да. А бирок төлөй турган адамдар, ансыз эле төлөп атпайлыбы? Значит, баарын ошо касса аркылуу өткөрөбүз. Бул үчүнчү багыт. Анан жана агай айтып калды Кадамжай боюнча. Мен Кадамжайда өзүм болгонмун. Ошо больницага да барганмын. Ошо оорукананын башталышы үчүн мына ушул деңгээлге келгенге чейин мен дайыма көзөмөлдөп, абдан чоң бир ошо өзүмдүн көзөмөлүмдө жана жардам берип келатам. Чынын айтканда, бул оорукананын салынышы мындай көбүрөөк убакыт болуп кетти да. Анан кийин жакында эле мына жайында келип ал жерге акча бөлдүргөнбүз. Эми азыр да көзөмөлгө алам, буйруса. Албетте мен билем, ал жерден жаракка кеткен авариялык состоянияда любой убакта эски ооруларды басып калышы коркунучу бар да. Анан кийин муну мен алам көзөмөлгө. Кудай буйруса, мен ойлойм мына 15-жылы көбүрөөк акча бергенге, керек болсо бүтүргөнгө чоң аракеттер жасайбыз. Анан мектеп боюнча да айтып калды. Албетте өкмөттүн көзөмөлүндө эң жанагы башталган мектептерди приоритеттүү түрдө эң биринчи ошолор бүтүш керек.
Анан кийин уже жаңы мектептер деген ушундай биздин эрежебиз бар. Ошон үчүн бул айылда экен ошо кадам жайда мектеп. Муну дагы Кудай буйрса көзөмөлгө алып бүтүргөнгө шарттар түзгөнгө аракет кылабыз. Эми ушул медицина тармагында сөз кылып калдык. Мүмкүн бул бирок карапайым адамдардын күн сайын эле баягы жолуктуруп жаткан тоскоолдугу сыяктуу деп бааласак да болот да. Мисалы бир бейтап ооруканага келсе, көптөгөн ооруканалардын өздөрүнүн лабораториялары жок, жеке менчик лабораторияларга жөнөтөт. Ал жерде баасы кымбат. Бул лабораторияга төлөгөнгө көпчүлүк адамдардын чама чаркы деле келе бербейт. Биз ушул мамлекеттик ооруканалардагы лабораторияларды же ошондой нерселерди жакшы жолго коюп, иштетип, элге шарт түзүп берсек болобу? Ушундай аракеттер барбы? Аракеттер бар. Бул бир жыл болду. Саламаттык сактоо тармагы ошондой бир проект иштеп чыгышкан. Жана государственное частное партнерство деп. Ошонун негизинде булар тендер өткөрүп туруп, тендер мындайча айтканда объявить этет да, ким кандай жанагы лаборатордук силер айткандай изилдөөнү кандай баа менен берет деп. Анан кийин ошо тендер өткөндөн ким эң арзан берсе, ошондо бир гана жанагы лаборатория ошо может Бишкек шаарынын өзүнчө, Ош шаарынын өзүнчө ошондой мүмкүн бардык мүмкүнчүлүгү келсе бардык өлкөнү алып туруп ошол жерден эң арзан жана сапаттуу мындайча айтканда жумуш медициналык услуганы көргөзө тургандары утат дагы. Анан кийин ошонун негизинде бардыгы арзан, анан сапаттуу алышат да. Азыркы күнү мындай болуп атпайбы? Биринчиден мамлекетте мүмкүнчүлүк жок. Жанагынча көп реактивди сатып алганга, ушундай азыр бир жаңы бир изилдөөлөр чыкты го, ошого жооп бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Жана жеке менчик өнөктөшүү деп атпайлыбы? Анын негизинде ошо жеке менчик лаборатория болот, бирок ошол эле учурда баасы төмөн болот да. Азыркыга караганда төмөн болот. Анан жанагы ошол эле учурда мындай болот атпайбы? Врач өзүнүн жана маянасы аз болгондуктан ошо тиги лабораторияга жиберсе, ал ошондон процент алып атат. Бул этикалык эмес маркетинг дейбиз да. Мына ушуну да жоебуз да. Бирок азыркы күнү ошо мыйзамда бир коллизиялар бар экен. Экономика министрлиги мунун үстүнөн иштеп, ошо бир жылдан бери чын айтканда чыгарбай атат бул мыйзамды. Эгерде ошо мүмкүнчүлүк болуп, ошореки жанагы мен айтып аткан проект иштеп калса, өтө жакшы болот эле. Анткени мен ойлойм арзан жана сапаттуу нерсеге өтөбүз, ошол эле учурда жана ортомчуларды жоебуз да, ушунун негизинде. Рахмат. Дагы бир телегөрүүчүбүз түз байланышта күтүп турат, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Азыркы төрөт үйүндөгү кээ бир маселелер боюнча да. Мисалы үчүн кээ бир жаш келиндер боюнда бар. Анан кесарево болуп калат. Төрөттө алар мисалы үчүн кесарево болсо барганда кесарево болуш үчүн ставкасы $100 $200 $300 чейин экен да. Жок, ал туура эмес. Андай жок. Ушундай экен деп угуп атабыз да. Жок, ал калп. Вот сураса эле бере бербегиле да. Мен ушуну айтат элем. Бардык төрөттөр ошонун ичинде кесарево сечение деген баары бекер болуш керек. Бирок эгерде ошону сурап аткан болсо, врачтар айткыла, биз мыйзамды билебиз, биз төлөбөйбүз, баары бекер болуш керек экен дегиле. Ага дагы болбосо чалгыла, бизде жанагы телефон доверие деген бар да. Чалгыла, андай врачтарды жоопко тартылат. Бирок чындыгында ушул маселе дагы коомчулук арасында көп айтылып жүрөт да. Айрым боюнда бар аялдар, кыз келиндер келгенде баягы өзүң төрөттөн кыйналасың, сени кесарево кылыш керек экен деп дарыгерлер айтып ошолордон акчасын алат экен деген сөздөр да көп айтылып жүрөт да. Эми сөздөр чын эле бар, баягы ошо 1000 деген врачтар бар, албетте баарына кепилдик мен бере албайм. Бирок мен айтып атам, биз баарыбыз коом, ошол эле жанареки төрөгөнгө келген аялдар, анын тууган уруктары, биз баарыбыз биргеликтүү күрөшүшүбүз керек да, бугачы каршы. Коомчулукта өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүш керек да. Болуш керек, айтыш керек. Эмне бер дегенде эле бере бербеш керек да, туурабы? Силер өзүңөрдүн укугуңарды билишиңер керек. Бүгүнкү күнү ар бир эне төрөөсү акысыз биздин өлкөдө.
Дамир айым, бул жакта көптөгөн SMS суроолор келди, окуп берсем. Пенсиядагы мугалимдерге замен сабагын бербейт, эмне үчүн? Башталгыч класстардын мугалимдери толтура, сааттары ставкага толбойт деген бир суроо келди. Кыска жооп берсеңиз, суроолор узок эле көп. Экинчиси, атасы таштап кеткен балдар аябай көбөйүп кетти. Буга аталары күнөөлүү да, ушундай эркектерге жоопкерчилик жокпу? Тизгиндегенге болбойбу? Ушуга жооп берип койсоңуз. Буга улай эле жанакы бир жумадан бери коомчулук арасында талкуу болуп аткан баягы 2 жашар баланын кордолуп, зордолуп больницага түшкөндүгүн да айтсак болот да. Бул коомчулук арасында чоң талкуу жаратты. Бүгүнкү күндө президенттин көзөмөлүнө алынды. Ушул жерде кылмышкерлерди жазалоонун жаңы ыкмасын киргизсек, мындай кылмыштардын саны азаймак деген пикирлер айтып жатат. Эгерде жоопкерчиликтен баштай турган болсок, анда мен ойлойт элем, албетте жана зомбулукка барган зөөкүргө сөзсүз түрдө жоопкерчиликти күчөтүш керек, бул биринчиси. Экинчиси, биздин коомубузда жоопкерчиликтүү болуш керек да. Анын ичинен эң негизгиси бул ата-эне жоопкерчиликтүү болуш керек. Мен ойлойм, ошону мындайча кошумча жоопкерчилик кылып, мыйзамдарга ошол кошумча бир изменение, дополнениялар киргизиш керек. Анткени бүгүнкү күнү мына ата-энелер өзүнүн баласына алар мындайча айтканда жооптуу болуш керек да. Баласынын ден соолугу үчүн, анын билим алуусу үчүн, анын тарбиясы үчүн дегендер бар. Бирок мындайча айтканда ата-энени эч кандай биз ошо жоопко тарта албайт экенбиз да. Бул административдик гана негизде тарта алат экенбиз. Бул штраф 300 сомдон 500 сомго чейин экен. Эгерде бала ата-эне ошо балага шарт түзбөсө, бир жакшы бир шарт түзө албаса, биз аны ошо штрафка гана тарта алат экенбиз. Мисалын айталы. Кээ бир үй-бүлөлөр бар, ата-энелер, аракечтер. Алар иштебейт, балдарын карабайт, керек болсо жанареки сабап уруп, аларды жанареки попрошайка кылып, жана акча сураганга пайдаланышат дегендейчи. Мына ушул жерден буларды жоопкерчиликке тарта албайт экенбиз. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мына азыр элибиз өтө бир кыйын экономикалык жагдайда болгон үчүн баары миграция кетип атышат, сыртка кетип атышат, башка шаарга кетип атышат, Кыргызстандын ичинен. Ошол эле убакта балдарын үчүн жоопкерчиликтүү эмес экенин мамилесин көргөзүп атышат да. Эмне үчүн? Жанагы эле 2 жаштагы баланын атасы, энеси такыр кетип калыптыр. Атасы болсо дааватка барам деп ошо баланы өзүнүн бир туугандыкына калтырыптыр. Эми 2 жаштагы бала деген бул керек болсо өзү сурап тамак иче албайт да. Аны обязательно бир карай турган киши болуш керек эле. Анын тигилердин өзүнүн 5 баласы бар экен. Бул ошол атасынын жоопкерчилиги жоктугунан, энесинин жоопкерчилиги жок. Мына ушундайларга мен ойлойм кылмыш жазасын киргизиш керек. Же болбосо, мына үйүндө жүрөт, баласын окууга жибербейт, өзүнүн жанына кармап алып, ошо базарда отурат баласы. Билим албайт. Ал үшүп тоңуп, ден соолугуна зыян болуп атат. Мына ушундай мына ата-энелерге дагы мен ойлойм жоопкерчилик болуш керек деп. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эми бул жоопкерчилик жөнүндө. Мен ойлойм, бул ушундай жагдайга жеткирбеш үчүн биз алдын алуу максатта көп иштешибиз керек. Мына бүгүнкү күнү мектептерде бир база данных бар, ар бир окуучу жөнүндө. Мына ошону кызыктар болгон, ошону иштей турган жана кээ бир органдар бар. Бул МВД дейли, социалдык өнүгүү министрлиги, ошол эле билим берүү министрлиги. Булар ошол эки тизмеден карап туруп, кайсы үй-бүлөдө кайсы окуучу ошондой бир оор, начар бир абалда жашап атат. Ушундай бир рисктер барбы деп туруп, ошону алып туруп, ошо балдар менен иштеш керек эле. Тура алар алып жана социалдык өнүгүү министрлигине берсе, социалдык работниктер, кызматкерлер барып, анын үйүн карап, кандай акыбалда жашап атат, үй-бүлөсү, ата-энеси ичеби ичпейби, зордук зомбулук алып атабы деген текшериш керек. Дамир айым, түз байланышта телегөрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы, сурооңуз берсеңиз болот. Катуу сүйлөп суроо бериңиз. Дамир эжеме, сизге суроом бар эле. Мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Республиканский кардиологический центрде
детский кардиологический хирургияда место жетишпей экен, реанимациядачы азыр 4 эле место бар экен. Очередь көп болуп, бизге деген балага операция жасалганга реанимацияда место жок деп ушундай эмелер болот да. Ошол жакты да карап берип койсоңуздар. Рахмат сурооңузга. Чынында эле ошо кардиология боюнча, кардиологиялык борбор боюнча жана трансплантология боюнча жана операция кылган жер боюнча ошондой бир чоң маселе бар, чоң көйгөй бар. Бүт Кыргызстан боюнча ошо бир эле Бишкекте бардык кардиология менен мындайча жүрөк оорулары менен ооругандар, операцияга муктаж болгондор баары ушул жерге келишет да. Анан кийин албетте бул орун жетишсиз. Керек болсо мынакей оорукана жок азыркы күнү, ошону көчүрүп башка жерге ачуугачы. Бирок биз бул жагдайдан чыгуу үчүн бир маселени карап чыктык. Эмне үчүн мурунку элдин байлыгы болгон, Союзда убагында мамлекеттики болгон, анан кийин баягы шылуундардын колуна жеке менчикке өтүп кеткен жанагы имараттарды кайра алуу боюнча. Мына ошо билесиңер 6-шаардык больница бар. Ошонун жана 100 орундук имараты бүгүнкү күнү жана доктор Исманкулов деген ижарага берип, мына 15 жылдан ашык ошо иштеп келатат ошол жерде. Мына ошону кайра алабыз деген оюбуз бар. Алып туруп, мына ошол жерге кардиологиялык бөлүмбү же болбосо бир клиника ачабыз да. Кудай буйруса, аны бул шаардын ичиндеги ошо ооруларды ошол жака жаткызганга мен ойлойм шарт түзүш керек. А бирок жанагы операция боюнча чынын айтканда ал жерде болобу болбойбу мен билбейм. Жагдай өтө кыйын. Бүгүнкү күнү эми биз бул маселени билебиз, албетте көзөмөлдө да. Эми качан чечилет билбейм. Бирок эми жанагы операция боло турган балдар, алар экстренный болбосо, значит, очередь менен жазалат. Дамира айым, убактыбыз өтө аз калды. Кыска жооп берип койсоңуз могул СМС суроолорго. Жанагы пенсияда жүргөн мугалимдерди кайра жумушка тартуу маселеси кече ушул жерде Элвира айымга дагы билим берүү министрине дагы айтылды эле, сизге да айтылып жатат. Ушул нерсени көзөмөлгө алып койсоңуздар, мугалимдер жетишпей жатат дейбиз. Ошол эле кезде эгерде жетишпей жатса, аны колдонуш керек. Колдонсо эч кандай зыяны жок болсо керек. Экинчиден, Оштогу текстил ишканасы автожапчас базары болуп калды дейт. Дагы бир сурообуз, ооруканада акча бербесең карабайт. Оштон өзгөндөн ушундай СМС суроо берди. Андан кийин боюнда бүткөн аял анализди акча менен тапшырыш керекпи дейт. Соцпомощь деген бар мамлекеттен, канча акча бөлүнөт ар бир адамга дейт. Дагы бирөөсү сиздин жумушчу телефонуңузду сурап атат, бирөөсү сиздин куттуктап жатат, кызматка дайындалышыңыз менен. Дагы бир СМС келди эле, сиздин туулган күнүңүз менен деп. Жакындарда туулган күнүңүз го. Анан мектеп формасы начар тигилип жатат, элди мажбурлабай мурдакы ак көйнөк, кара юбкага өтсөк жакшы болмок эле деген суроолор келди. Ушундай биздин телекөрүүчүлөрүбүз сиздерден жардам сурап жатышат. Анткени сиздер ушул социалдык тармакты жетектегенден кийин сиздер элдин үмүтү да сиздерде. Ушундай маалыматтар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Күн маектин кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүбүздүн коногу вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева болду. Акыркы сөз сизде, кыска айтып койсоңуз. Көп жакшы суроолор түштү. Мен мунун баарына жооп беремин. Ошон үчүн мага жазсаңыздар болот, баарына жооп бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Амандыкта жолугалы.